Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Жана келечек туракчы кооперативине катталган мүчөлөр. Жашоодо бактылуу жашоо жок, бирок бактылуу күндөр бар дейт. Ошо бактылуу күндөрдүн бирөөсү бүгүн болуп атат бир мүчөбүзгө. Кандай бактылуу күн десеңиздер, Кудай кааласа бүгүн биздин бир пайшик очередке катталган келечек туракчы кооперативине. Өзүнүн ойлогон ой максаттарынын негизгилеринин бирөөсүнө жетти деп айтсак болот. Турак жайга катталган болчу. Участок жер тилке алам деп, Кудай кааласа жер тилкесин алды, мына буюрса өзүнө катталды. Анда эмесе куттуктайбыз. Жер тилкеңиздер болсун, үстүнө жакшынакай кылып өзүңүздөр кыялдангандай там салып, ошол тамдын ичинде жакшы күндөр көп болсун, бала бакыралар чоңойсун, тойлоруңуздар болсун, Узбай, аттайбыз. Тилкеңиз макей сиздики. Эми багада салтка айланып калгандай эле өзүңүздөр жакшы билесиздер. Буга чейин очередте турганыңыздарда деле бардык турак жай алгандар деги кооперативдер анан кандай жумуш болгон болсо ошонун баардык интернет булактарына чыгып келет. Бул отчет катары. Ошол себептен сиздер дагы өзүңүздөрдүн мына кооперативге катталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин практика деп коебуз, башыңыздан өткөн күндөр боюнча очередке катталгандар боюнча ушулар жөнүндө кыскача сөз кылып берсеңиздер. Сөздөн алдын баягы очередте тургандар өзүңүздөр билесиздер, кезекти көрүп турат онлайн. Ким катталды эле, фамилия атыңызды толук айтып, өзүңүздү тааныштырып, анан кийин кандай болуп катталып калган ушулар жөнүндө кыскача айтып берип койсоңуздар. Assalamu alaikum. Келечек турак жай кооперативинин кезектегилери биз ушул жерге жолдошмокөз келип, өчүрткө турдук, ниетибизди бекемдедик, сабыр кылдык, өчүрт менен ошо өзүбүз телефондон көрүп турдук. Бул жерде эч кандай мындай негизи эме болгон жок, тааныш билиш дегендейчи. Ар бир нерсени өзүнүн чеги менен ошо закон түрүндө бүгүн биз мынтип үй алып отурабыз. Турмуш курганыбызга мына 10 жылдан ашты. Биз ушундай жер алганыбызга биз ушу үй бүлөбүз менен ушунчалык сүйүнүп атабыз да. Балдарыбыз менен баарыбыз эмне дейбиз, сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ар дайым келечекте боло берсин. Биз ошо сиздерге жазылганыбызга ыраазыбыз. Биринчи ошо айттым, ниетибизди түз кылып келдик. Келип эле бардыгы аурасы жакты бизге. Ошол жерге ошончо акчабызды салып, өчүртүбүздү күтүп, мына эми өчүртүбүз келип үй алып отурабыз. Фамилия атыңызды айтып берсеңиз. Фамилиям Нигитали кызы Айпери. Сизге биз кезегиңиз келди деп сүйүнүч айтканыңызга канча убакыт болуп калды? Бизге 3 ай болду. 3 ай болду. Эми бир аз өзүбүзгө да карап, ошон үчүн бир аз узагып калды. Турак жай издеште кичине маселе болду. Маселе болуп, турак жай издеште бир үй жакса, бирөөсүнүн эки жагат акчалар жетпейт дегенде ошондой болуп, кичине кечиктип калып, биз дагы участок алдык, Баян Антоновкадан. Участогубуз 23.500 доллар алдык. Канча сотук болуп калды? 4 сотук. Участок өзүңүзгө катталдыбы? Келинчегибиздин өзүнө катталды, участогубуз өзүбүзгө катталышына каттап, бүгүн келип документтер алып, азыр сүйүнүп атасыз. Бүттү сүйүнүп отурабыз. Эми салсак, үй баштасак, жакшы. Бизде ортодо эми баягындай болду, бирок сабыр кылып күттүк да, сабыр кылып отурдук. Алладан болот, жазылганбыз. Ортодо сизге кичине кыйнадык, уруштук, талаштык. Эми эмне деген адамдар ой болду да бизде. Алданып калабызбы? Эмне дегенде канча жыл иштеп, жыйнаган акчабызды салгандан кийин биз алданып калсакпы, алданбайбызбы? Ошолорду айтып кичине уруш талаш болду. Бизден туура, дурус. Бул баягы маңдайтер менен тапкан акчаңыздарды баардык эле жарандар ошентип салат. Анан сарсанап болдуңуздар, аны деле түшүнөбүз. Сиздерден деле анча катуу сөз өттү, аны биз көтөрөбүз деп жумуш. Сиздер деле түшүнөбүз. Бирок ушул учурдан пайдаланып сиздерге дагы, бизди дагы түшүнгөнүңүздөргө чоң рахмат, терең ыраазычылык билгизебиз да. Кезекке тургандан кийин, кезегиңиз келгенге чейин бардыгын онлайн өзүңүз көрүп турдуңуз да? Онлайн көрүп отурдук. Ошол онлайн катталып атканыңызда баягы келинчегиңиз айтып өтүп кетти. Тааныш билиш, тууган урук мындай эч кандай нерсе болгон жок, өзүңүз байкадыңыз. Байкадык, болгон эч кандай деле тааныш кирбеди, ошо өзүбүз карап отурдук. Өчүрт жылаат, бирок жылбай калганда келебиз кичине талашабыз, неге жылбады, неге ондай болду деп.
Эмне себептен жылбай калган учур болду? Бизде баягы кооперациядан эме болду, үй таппай калышты. Бизде эле болчу, бизде эле сразу таап алабыз ойлогонбуз да ошол маалдачы. Өчүктү келгенде эмне үй албай атат деп жүрдүк да. А бирок биздин өзүбүздүн өчүткенде 3 айга созулду да. Өзүбүз 3 ай издедик неден да. Чынында акчабыз жетпей калды жаккан үйгөчү. Анан мындайраак үйлөр чыкты, акчабыз жете турган үй болсо бизге жакпай калды. Анан жумушка алыс болуп калды. Ошол жерлерден кичине карым алдык да. Ошентип отурган участок чыкты, участок алдык да. түшүндүңүз очерет. Очерет жылбай калды дегенге бир аз кошуло албайм, дурус кечирип коесузбу? Азыраак жылып калды деп түшүнсөк. Ошондой жылып азыраак. Анан баягы бизде дагы неме бар да, алдыдагы мисалы үчүн адамдарга канча акча түшсө, канча адамга жетет уруксат беребиз. Ошолор да сиздердей болуп эле үй таап келишине да көз каранды болуп калат да. Өзүңүз көрдүңүз, мына 3 ай мурун уруксат бергенбиз. Бүгүн үй таап келдиңиз, үй оформление болду. Бүгүнгө чейин бирок очереттен чыккан жоксуз. Дагы деле турасыз, ошол жерде 2 айлык кызы деп элден маалы көрүп турат да. Ушундай эле болуп кетет да. Кооперативге ыраазысызбы? Ыраазыбыз. Ошо кооператив болгон үчүн биздин азыр акчабыз өз алайын десек жетпейт эле да. Анан кооператив кошуп берди бизге. Ушунча күткөнүңүзгө сабырдуулук кармаганыңызга себеп эмне болду? Сабырлык биз биринчи келгенде жазылганыбызда Алладан болду, эми жазылдык. Ушуну буйрук кылган кимге насип болду, ошол жерге көрсөтүп туруп келдик деп отурдук да. Күттүк, анан кооператив, башка кооперативдер мындай болсо бул турду да мындайчы. Кызыкчы чыкпады, ошон үчүн анан сабыр кылып турдук да. Келсек сиз айтасыз, жим менен келебиз. Сизге сүйлөйбүз, сиз кайра кетириңиз, жакшы нерсе сүйлөйбүз. Ошентип отурдук. Биз жакшы нерсе сүйлөгөндө болгондой айтканга аракет кылабыз да. Сизге эми бизде жашырып жаба турган эч нерсе жок да. Очеретиңизди ачып койдук. Ким үй алат деп көрүп туруп атасыз. Ай сайын канча акча түшүп атат, кайда коротуп атат деген алардын бардыгы жүктөлүп турат да. Анан түшүнөбүз, ачуу менен келдиңиз көп. Ачуу менен мындай караганда ачуу менен келет экенсиң да, үйдөн чыкканда чейин чыкпаса конечно отуруп өткөнбүз, кой барайын деп ачуу менен келебиз дагы. Келсек эле кайра келгенден адам жүзүбүздө жакшына келип жерден жакшына түшүндүрөт, анан болуптур деп кайра кетип ошон сабыр кылдык, анан күттүк. Жакшы. Көп деле ызычуу келген жокпуз негизи. Ызычуу. Күттүк да. Келечек биздин келечегибиз келечектин колунда деп ушу дуа кылып эле отурдук. Бизге окшоп ушундай жаштар үйлүү болсо, бардыгына ушундай депчи, өзүбүздөй эле тилеп. Биздеге окшоп келип ишенип жазылсаңыздар болот. Негизи биз деле ошо бирин башынан көрүп эле негедир келгибиз келди. Келип жазылсак, мындай квартплат бергенден көрө үйгө кирип алсак жакшы экен деп ойлоп жазылдык. Эми буюрса ошон квартплат төлөбөйбүз. Бизге бунун биринчи келечектин немеси жазылганда өзүм менен чоң агам жөнөткөн да Россиядан. Ушул жерге барып жазылып көр депчи. Ошол аркылуу көрүп калдым. Ошол аркылуу жөнөттүк. Ошодон кийин анан тез кабар таап, тез кабардан көргөнбүз. Бизде иштегендерден тааныш билиш тууган урук жок. Жок. Жок сиздерде. Жакшы. Анда дагы бир жолу үйүңүздөр алган жериңиздер кут болсун. Бул менен эле чектелбестен мындан кийин дагы көбүрөөк үйлөр болсун, чектерди алыңыздар, ошол үйдө балдарыңыздарды үйлөп, кыздарыңыздарды чыгарып жакшы тойлор болсун. Анда эмесе, урматтуу Келечек Турак-жай кооперативинин мүчөлөрү, өзүңүздөр көргөндөй мына бүгүн дагы бир Келечек Турак-жай кооперативине катталган бир жараныбыз Ийгитайлы кызы Айпери өзүнүн кезеги келип турак-жайлуу болуп отурат. Мындан кийин булар менен утурлай эле жарандарга уруксат берилгендер бар. Аларда батыраак үй таап алыңыздар. Андан кийин Келечек кооперативине катталам деген жарандар болсо, келип маалымат алсаңдар болот. Ар дайым эшигибиз ачык. Сиздерден аракет, бизден кызмат. Саламатта калыңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин.